Не проходит, да? Да, наверное. Ага, у нас у всех одинаковые документы. Баланы тартпайын десем. Не дегенин айтсын. Не дегенин айтсын азыр келип. Жаш бала экен. Ошоно деген атайын 19 стойкага алып келип сүйлөшүп атат, бир нерселерди айтып атат. Азыр өтпөй кала турган болсо сурайбыз эмне деп айткан. Ошол бирөөсү өтүп кетти, бирөөсү өтпөй калды. Ооба, бирөөсү өттү, бирөөсү өтпөй калды. Азыр көрөбүз. Бул жанагы кыз карап туруп жертваны тандайт окшойт. Жашыраак, өзүнүн укугун билбегендерди чакырып алып, акча сураса бербе дедиңерби? Жок, мына баланы айтып атам. Эрмеккөл, мына баланын акча сураса бербе дедиңерби? Жок, акча сураса бизге азыр айтат бул бала. Эми мына бере турган акчасы деле жок бул байкуш. Ошо иштегенде кетип атат да, акча. Атайын жаш баланы, укугун коргой албаган жаш баланы тандады окшойт деп атам да мен. Ошо анча-мынча атиги чоңураак беке да. Ооба. Анда Мират коркут. Анан тыңыраак орусча сүйлөсө өткөрүп, анан орусча сүйлөй албай кичине мукактанса демек. Бирок бул бала уктарын жакшы билет. Азыр бул керек болсо сүйлөп коет азыр. Ошондой эле болсун анда. Көрөбүз анан өткөрөбү экен, өткөрбөйбү экен. Азыр биз юрист менен бир аз кеңешип, МВДнын представительдерин бияка чакырганы чечтик. Чакыргыла батыраак, азыр өткөрбөй койсо. Ооба, азыр МВДнын чакырганы кетти. Даже думаем вызвать финансовую полицию, потому что это однозначно экономическое преступление. Однозначно биздин иликтөөбүздүн жыйынтыгы чыгат эле да. Давайте же чакыргыла. Сразу чакыргыла. Мекендештер. Жаңы эки жигит кеткен да, анан улуусу өтүп кетти, кичүүсүн өткөрбөй койду. Сизди өткөрдүбү? Учасызбы? Экинчисин алып келип алып, 19 стыка алып келип алып, бир нерселерди айтып атат, көрөбүз азыр. Эмне дептир? Өткөрбөй атат, эмне үчүндүр? Башка стойкада, 13 стойкадагы алып келип. Мына, өткөрбөй койду, Өткөрдүбү? Өткөргөн жок. Не деди? Основание керек дейт. Пятница күнү өтүш керек. Болбойт дейт бул менен. Эрмеккүл, мына өткөрбөй койду. Өткөрбөй койдубу? Основание керек дейт. Айттым ба, основаниям бар деп. Ооба, мына бар десем жок, болбойт. Теперь смотрите. Жаңылеки Сиражидин экөөнүн акча эметтиги колундагы документтердин копиясын алып калыш керек болчу. Так, ошондой документти Окшош. Мамира Сиражидин. Бирок аны эмнегедир эмне деп айтты? Эчтеке айтпа, акырын тынч кет деди. Ооба. Мына бул жаранды точно ошондой документтер. Точно окшош. окшош. Бирок эмнегедир буга жарабайт деп койду. Мону да карматып койдубу сизге? Бизге бергенди да. Бул какой-то бир Кылмышлыган. Ооба. Ким жарайт, ким жарабайт. Анча-мынча слабый кишилерди басып койду. Орусча жакшы сүйлөйсүңбү? Биз азыр разборкага келдик го, эмнеге өткөрбөйсүңөр дебедиңби? Айткылым. Айттым, эмнеге ушундай өткөрбөй койгон. Пропустили тебя? Нет. Что сказать? Не дейт? На февраль? Да. Неге? На каком основании? Покажи. Нет, просто оказывается, там до какого-то времени именно по работе не впускают. Ничего подобного. Паспорт возьми, паспорт возьми. Так, Бундагы документ окшошпу? точно ошондой документтер эмнегедир биринчи жараныбыз өттү, мына экинчи, үчүнчү жараныбыз өтпөй атат. Какой-то февраль айга Кыргыз кыз өткөрүп атат. Орустарга барсаң, оруста өткөрбөйт. Так, муну мага бер дагы, муга бизге калтыр дагы бар, кайрадан. кайра бар. Кыргыз кызга барчы кана. Мына Не ол мен аңдып жүрөсүз? Мен аңдып жүрүшөт. Тегерегинде. Ысыт койбойсузбу көзүңүздү? Айланып тегеренип жүрөт. Нелерди сүйлөп атат, не кылып атат. Ооба, эмнени? азыр тиги Келсин. мукат эткен жаранчы Үсөл байке. Ошого азыр милиция чакырдык. Все? Сейчас будем разбираться на месте. Давайте. Здесь на месте кылабыз. Бар жоктун баарын азыр на месте. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, удивительный факт. Одна авиакомпания. Одни и те же Похожие, пассажиры, да. одни Похожие и те же документы, да. Но почему-то кого-то пропускают, кого-то не пропускают. Удивительно. Сейчас будем выяснять, что причина. Акча кетти. Мына могу экөндөрдү алдыртаган. Могу менен тааныштым уже мага Бирок бул жакта жана сен айткан неме аял экен, эркек кыз. Кыз да. Атын билесиңби?
атын билбейм, мына азыр барып эле көргөзөм. Турат отурат. Регистрацияны өткөрүп атат. Эң главный ошол экен. Бер кассада отургандар баары кыргыздар. Эсилер мына менде основание дагы бар. Атамды берет. Кагаздарың алып, эме кыл, 20 пиш. Ооба. Арыз жазсынбы эке? Арызы? Ооба, арыз жаз. Мындай чече албайм. Туура айтасыз. Жок, жок, сизди чечсин деген жок. Вы же правозащитник. Вы должны обеспечить тут порядок. Смотрите, в данный момент у нас должно улететь 6 человек. Рейс 16:25, Бишкек, Москва. Аэрофлот компания. Только что, вот мы специально, в прямом эфире сейчас идет репортаж. Мы начали снимать тех граждан, именно наших, с которыми я сюда пришла. Первого гражданина Пропустили. Ему дали на руки талон, все необходимые вещи, сказали, все, ну, можешь проходить. Но, говорит, ты только, говорит, не показывай свои документы, там, что ты на работу едешь. Это официальные документы. Это не какой-то нелегал, это не фальшивка, это фирма, в которой он едет работать. Теперь смотрите, Ушундай эле с точно документтер такими менен. документами сейчас идут наши еще 5 гражданин. 5 гражданин с точно такими документами. Двое из них уже развернули обратно. Сказали, ваши не пойдет. Одному сказали про какой-то февраль, что в феврале месяце какое-то разрешение и так далее, и так далее. Нам дали постановление 635. Там об этом ни слова не сказано. То есть мы сейчас здесь подразумеваем конкретную коррупционную схему. Налаженную. Да. Подозрение кылып атабыз. Между авиакомпанией и авиакассой. Авиакомпания Аэрофлот болуп турат. Это российская Хоть авиакомпания Аэрофлот болуп. Это на территории Кыргызстана же? Биякта Кыргызстан жүргөндө Кыргызстан мыйзамына баш иш керек. Кыргызча сүйлөш керек. Кыргызча сүйлөш керек. А сиз кимсиз? Я смену начальник аэропорта. Не? Неге? Не сиз не? Бул менин буюмум, мен буюмду кармаганга укугуңуз жок сиздин. Мен көз карандысыз журналистмин. Сказал, что делать, да? А ты видишь, Не болду? А сиз не коркутуп атасыз аны? никому ничего не угрожает. А эмне дедиңиз азыр? Азыр эмне деди? А сизге эмне дедиле? Бул менин буюмум. Мага тийгизбеңиз мага. Сиз кимсиз? Аэропортқа кандай эме? Проблемы. Мен аэропортко проблема кылган жокмун. Жоқ, я не говорю, аэропортқа көру. Проблемасы менен. Сиз аэропортта тартып атасың, аэропортты жамандап атасың. Мен начальник аэропортта. Аэропортто жамандаган жокмун. Көрүп атасызбы? Түз эфирди көрүп атасызбы? Көрүп атасызбы? Мынакей. Жок, түз эфирди көрүп атасызбы? Аэропортто жамандаган жок. Мне сейчас Нормально сүйлөгүлөчү. Жамандады, каралады, асылды деп нормально сүйлөгүлөчү. проблеманы айтпайсызбы? Проблема. Мен эмнеге сизге айтам? Сиз өзүңөр чечпеген проблеманы мен жарандар менен эле сүйлөшүп атам мен. Билесиз өзүңүз. Да. Сиз айттыңыз. Азыр эмне деп коркутту? Үсен азыр ушуну айтып кет. Эмне деп коркутту? Мен айтып Это все кетейин. сохранится в прямом эфире. Байка айтып кеткенин айтайын. Эмне Сиз деди? айттыңыз. Аэрофлотко мен эч кейишем жок, мен эчтеме кыла албайм дедиз. Мына журналисттерди чакырып, өзү келип эми ушуналарга Биз аэрофлот жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиздин аэропортуңуз жөнүндө эч ким жаман сөз сүйлөйбү. өзүнчө сүйлөшөбүз да. Ради бога, пожалуйста. Болду. Анан кийин сиз менен жулкуп атасыз мен телефонумду. Эмне жулкуп атасыз сиз? Аэропортто ким жамандап атат? Аэрофлот жөнүндө сөз болуп атат. Биздин учпай калган жарандар жөнүндө сөз болуп атат. Ради бога, ради бога. Анан тогда не мешайте. Не мешайте тогда. Не мешайте тогда. Мына биякта правозащитник байке турат. Правозащитник Милиция чакырып себедигин акчасын алып коюптур. Акчасын алганда эми боюнча Үсен азыр сизди эмне деп коркутту? Азыр эмне деп коркутту? Көзүм ондал көзүп ал. Не Сага деди? дедим беле деди. Мен сага дедим беле деди. мен сага бердим деген жок, мен сага Не дейт? айткам Не Мен дейт? сага дедим беле деди. Я тебе говорил деген сөз айттым. Эмнени көрсөтөсүз байке? Байке эмнени көрсөтөсүз? Эмнени айттыңыз эле? Эмнени көрсөтөйүн дедиңиз эле? Жок, сиз айткан нерсени айттым. Мен бир сөздү байка бурмалап айткым келбейт байка. Сен сиз менде мондо болуп атканда мен сага айттым. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Мен Ошондо эмне кылыш керек? Кандай кылыш керек? Жолун айтып берем. Кандай? Бизге айтып бериңизчи, биз да билип алалы. Барып туруп авиакомпания алып, авиакомпания менен көктөй Жолун айтпай эле коюңуз, сиз коопсуздукту сактаңыз. Болду, жолун өзү сүйлөйсүз. Болду. Коопсуздук беле? Так, барып арыз жазасызбы? Арыз жазыңыз. Азыр опергруппа келет. Да? Ушундай дедиби? Неге? Анткени тергөө каттоого алып, эркекке алып, машинасы. Не болду? Не болду сизде? Не дейт? Суббота күнү учпайсың андай жумушка пятница күнү эле учуш керек деп. Билетти туура эмес. Ушул жерге айтып кетейин. Ооба, айтып кетиңиз. Пятница күнү без основания уча турган адамдар. Ошондо да өткөрбөй коюшат да. Коштоп айтты. Основанияны алып кел, пятница күнү учасың ал деп. Основанияны алып кел. А мынау документ основания болбойт экен да? На работу.
бүгүн учпайсың деп. 5-нчи күн учмак. Кандай Эрмекгүлгө айтпайсызбы? Учпайды. Пятница күні қымбат екен билеттер. Нені сүйлөшүп атышпайт деген? Нени сүйлөшүп? Заявление жазасың. Мына. Жазат да. Кандай азап тозоктун көрүп тур. Эрмекгүл, его не пропустили. Тоже вас не пропустили, да? Эмне себептен? Эмне деди? Основание жок. Основаниям көрсөттүңбү? Мында основаниям бар деп. Мына турат десем жок. Жумушка пятница күнү учмакчымын деп. Пятница күнү, насколько мне известно, летают те, у кого нету пригласительного. Они покупают билет в 2 раза дороже. Я лично владею такой информацией. Они покупают билет за $800 и улетают в пятницу. В данном случае у нас есть разрешение на работу. Приглашение на работу есть. Но его не пропускают. Основание деген бир тууганы деген Россиянын гражданины болуш керекпи? Основаниясы. Основание должно быть либо по близкому родственнику, либо же на лечение, либо же на работу. В А у данном нас же случае есть у на нас работу, основание да? на работу. То есть у нас никаких нарушений нету. Сиздин бүгүн эки рейсте уча турган канча адамыңыз бар эле? 11 адам. 11 адамдан бирөө учуп кеттиби? 11 адамдан точно окшош документинен бирөөсү аман эсен өттү. Эмнегедир бирөөсү өттү. На ваших глазах. Прямой эфир он прошел. А булар дагы силер кетишиңер керекпи? Өткөзүп койду. Өткөзбөй койду. Өттүңөрбү? Не деди? Эмне деди? Себеби? Ошо основание жок деп койду бизге да. Акча сурадыбы? Жок. Сиздерденчи? Акча сурады? Акча сураган жок. Основание жок деп койду. Мына основаниені көрбөсөк, основание жок. Болбойт деп койду. Болбойт деп койду. Вот такие. Менен 5-нчи күнү учасың. Эч кандай. Пятница күнү ушу менен өтөсүңөр деп койду. Ушу билет мененби? Азыр болсо, жака либо жана леченияга, тияктап өтөсүңөр. Суббота күнү. Основанияны алгыла деп заставлять этип атыптыр да. 5-күнгө эметти. 5-күнгө чейин основание алып кел деп атат да. Кийинки жумага чейин основание алышың керек. 10.000 рубль берип, 10.000 сом берип. Аны айткан жок, акчасын айткан жок. Ошондой кылып Ошо да. Анан основанияны кимден кылам, мен билбейм. Номерин бериңизчи деп койбойт белең. Деп сурап көрсөңөр болобу? Алгыла дейт кайра. Жок, азыр мындай кылгыла. Ошоктон алгыла дейт. Жок. Пригласительный сыяктуу алып келип. Бирөөңөр кирип айткыла. Хорошо, менде основаниям жарабайт экен. Башка основание алайлы. Основанияны каяктан алайын деп бирөөңөр бир сурап көргүлө. Мындай основание. Телефон номерлери барбы? Эмне тигинде мында? Эгерде бул жарабаса, бирок бул жарабаса, анда каяктан аламын? Адресин берип койгулачы деп сурагыла. ооба. Кантип кандай керек? Кандай керек дегиле? Кандай основание болуш керек? Основанияны кимден жасатсак болот? Канча сомго жасатсак болот? Номерин бергилечи деп. Жок, аны сураган жокмун. Только основание силерде жок экен дейт уже эле дейт. Основание Ошону жөнөтпөдүк белек, ошого жөнөтпөдүк белек. Болуптур биздики жарабаса силер деген ким жасап берет бизге? Андай жок деп атат, андай жок деп койду. Только ошо воссоединение семей или по болезни.